Assalamu alaikum, hurmatlı cemaat. Mına өлгө. Кече жаган катуу жаандан Сузак районундагы Өлгө айылындагы сел каптаган. Мындагы жашоочулар бул көрүнүштү дал ушул аймакты кесип өткөн Ош-Бишкек унаа жолун куруп жаткан компаниянын ишмердүүлүгү менен байланыштырып жатышат. Анткени дал ушул компаниянын курулушчулары суу түтүктөрүн талапка жооп бербеген таризде орнотушкан деген жөн келтиришүүдө. Бул жолду иштегендер туура эмес казышкан, кичинекей болуп калган. Мен көрүп туруп айтканмын, бул суу кесип ушундай болуп кетиши мүмкүн деп. Эми мына канча зыян болду элге. Мындай кыйынчылык заман. Бул эл менен сүйлөшүш керек да, кайсыл кандай деген. Биз алдык деп эле неме кылып элге карабастан мына элди канча кыйынчылыкка алып келди. Катуу жаандан кийин Чаңгетсай дарыясынан суулар ашып, Барпа аймагындагы 14 үйдү жана бир кафени сел каптады. 10 гектарга жакын айдоо аянтын ылай баскан. Суу ташкыны улам күчөп короо жайга, андан кийин үйлөргө толо баштаганда айрым тургундар башка аймакка качууга аргасыз болгон. Кече 11:30 башталды, ал жерде сел арык чоң көпүрөнү жаап койгон мусор. Анан такалып калып эле бияка урган да. Анан ушуну кесапаты. Баркадан келип, оны навестерди тешип өтүп кеткен. Туалеттерди чыгылайын деп турат бул камин. Мына веткалар турат, кече тазалап, оңой. Урунда жакта. Адистердин айтымында суунун нугу өз деңгээлинен 4 эсе көп келген. Кырдаал катталган аймакка 100гө жакын жарандык коргонуу кызматкерлери тартылып, кырсыкты жоюу аракеттери жергиликтүү тургундар менен биргеликте жүргүзүлүүдө. Ошондой эле бир суткадан бери токтоп турган Ош-Бишкек унаа каттамын ачуу аракеттери да көрүлүүдө. Унаа жол кече ошо 11-май күнү саат 11 чамасынан баштап жабылган. Ушу селдин сууларын агызып чыгарыш максатында 3 жерден жолду казып сууларды өткөрүлгөн. Кечетен бери ошол Азверт ишканасынын менен ошол техникалар тарабынан 2 участкасына азыркы куурларды коюп, убакыт жол каттамын берүү боюнча иштер жүрүзүлөт. Бул Кырдаалга Жалал-Абад маданият жол курулушунун учурунда бүткөрүлбөгөнү себеп болгону айтылууда. Анткени жол куруп жаткан Азверт компаниясы дарыя өткөн көпүрөнү жана суу түтүктөрүн талаптагыдай курган эмес. Мындан улам бүгүн облустук администрацияда компания өкүлдөрү менен биргеликте жыйын өттү. Анда аталган компанияга буга чейин бул маселе жаатында жергиликтүү бийлик тиешелүү эскертүүлөрдү бергени маалым болду. Бирок алар буга реакция жасашкан эмес. Өз катасын мойнуна алган компанияга Өлгө айылындагы чыгымдар калыбына келтирүүсү милдеттендирилди. Кичине ущерб болуп калды. Бул эми ушул Азверт компаниянын именно ошолорду күнөөсү аркылуу болду. Себеби булар графиги жылып кетип, мосту былтыркы жылы өз апрелде бүтө турган графиги бар эле. Өздөрүнүн чисто өзүнүн разборкасы менен алар ушул күнгө чейин бүтүрбөй келишкен. Биз буларга письменный предупреждение бергенбиз. Мынандай жазында сел көп болот, суу кетет, карагыла деп. Бүгүн мен азыр буквально 10-до чогултуп, азыр толук буларга протоколун азырда тапшырма берип, күнүгө саатыга чейин мосту бүтүргөнүнү коюп айтасыңар и кетирген ущербти толук кайтарып ущербин эме кылып бересиңер деп азыр задача койдук. Мындай табият кырсыгы облустун ар кайсы аймагында катталды. Базаркоргон шаары өзгөчө Кырдаал режимин кабыл алды. Сел Аксы районунда да катталып, бир канча көпүрөлөрдү жарактан чыгарды. Бибисир Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал-Абад.